Жылда ушул аянтчада Баткен шаарында балаты кооздолуп майрамдык маанай көргөзүлөт болчу. Быйылкы жылы балаты жок, эч бир майрамдык маанай жок. Элдерден сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө кээ бирлери балатынын эмне себептен курулбаганын дагы билишпейт. Анда эмесе дагы бир эжеден сурасак, саламатсызбы эже? Саламатсызбы? Азыр ушул жерде жылың эле балаты болчу да, жасалгаланып, быйыл жок болуп атат. Буга сиздин кандай көз карашыңыз? Билесиң, коронавирустун себебиненби? А сиз өзүңүз балатынын курулушуна көз карашыңыз кандай? Эми жаңы жылдын бир жакшылык белгиси, балдардын кызыкчылыгы. Мен ушундай деп түшүнөм. Болсо жакшы болмок, Болсо жакшы болмок балдар үчүн, эл үчүн. Ар жыл эми жаңы жыл болуп эле жүргөн, ёлка болуп жүргөн. Эми биз үчүн эмесе, балдар үчүн ёлка кылыш керек да негизи. Анан эми айтып аткан адамдар эми кыргыздар айтып атпайбы, орустардын ёлкасы депчи. Бул кыргыздардын ёлкасы эми болушу мүмкүн да. Ошондуктан ёлканы кыса кичине балдар курсам болобу деген оюм болду да. Şu balada жасалса жакшы болмок негизи. Келип бираз балдарды ойнотуп, сүрөткө түшүп кеткенге жакшы эле. Ичинде концерт кылып, ото күндө эле иштебиз биз. Баланын курулбаганына бираз терс көз караштамын негизи. Жасалса жакшы эле, билбейм, бирок быйыл эмнеге жасалбаганын. Жасалбайт деп деле эч кандай түшүнүк берилген жок да бизге. Жасалат го 2 күн калганда деген эле ой болду бизде. Бизде эч кандай түшүнүк болгон жок. Жасалбайт, ушундай bir себеби болсо керек, бирок билбейт экен кандай себеп экенин. Жасалбаганын себебин да. Балатыны биз дагы азыр көрүп, балаты болчу деп жылда деп келе жатабыз. Анан балдарга дагы жакшы болот деп келип көңүл ачып, синеатрада ойноп кетишет де. Негедир курулбаптыр. Быйылкы жыл. Себебин деле билбедиңиз. Себебин дагы билген жок, биз дагы азыр чыктык дейм. Быйылкы Баткен шаарынын мэри ушундай жетекчибиз ушундай кабыл алды. Жаңы жылды өткөрбөөнү ушундай кылды да. Эми анын бир топ себептери бар. Биринчиден жергиликтүү бюджет үнөмдөө, экинчиден ашыкча чыгаша сарптоонун кереги жоктугун айтып, анан ошонун ордуна социал жактан муктаж үй бүлөлөргө ар тараптуу жардам берүүнү колго алды. Негизги ушундай чечимди кабыл алды. Биз аткаруучубуз, бизге берилген нерсени аткарабыз. Концерттик программа уюштурулбаса деле мурдакы жылдары жасалып келген балатыны кооздоп койсо болбойт беле? Аны биздин жетекчилик ушундай чечим кабыл алды, биз аткаруучубуз. Ошентип койсо деле болот эле, бирок аны жетекчиси ушундай кабыл алды да. Мурдагылар канча биз 5 жылдан бери аз акча коротуп, эң кооз арча деген номинацияда утуп жүргөнбүз. Бөлүнгөн акчага биз ушу арчаны жана шаарды коозойт элек.